Kahramanmaraş шаарына бардык. Ал жерге барганда Мисирбек Нурмаматов өткөн жылдагы Туркияда катталган зилзала учурунда 20 жашта болгон. Кыргызстандан барган куткаруучулар менен кошо алда Туркиянын Kahramanmaraş шаарында уранды астында калган адамдарды куткарууга барган. Алгачкы күнү эле 7 жансыз денени табышып, 8-син тирүү алып чыгышкан. Түрктүн билген бир бордошубуз бар эле. Шеригибиз. Ошол бул жерде адам барбы, тирүү жан барбы деп сурасак, бир аялдын үнү чыкты. Ал жерге керектүү эмелерди жеткирип, бардыгыбыз уюшуп, иштегенге аракет кылып, баягы 30 жаштагы аял уже буттары, колдору көгөрүп кеткен экен, ооздору кургап, өтө жаман болуп калган экен. Аны чыгарып эме кылып бердик. Коркунучтуу, өтө коркунучтуу. Андай нерсени биз жашообузда бир да көргөн эмес. Бексултан Канжарбек уулу да мына ушул куткаруучулардын бири болгон. Ал жердеги өлүк жыттанган аба, кыйрап калган шаар өтө эле коркунучтуу болгонун айтат. Жансыз денелердин арасынан тирүү адамды тапкан учурубуз гана дем берип турду дейт. Айрыкча кош бойлуу келинди тирүү куткарып калышканы бардык коркунучтарды артта калтырыптыр. 12 күн жатты. 12 күн жатты ал жерде. Суу жок, тамак жок, караңгы, жалгыздык. Аны издөө учурунда тапканда жанында 4 жашар жансыз бала жаткан. Так точно. Киргенде эле дагы көп ал жерде жансыз денелер көп, өтө көп тапканбыз. Ошолордун арасында ушул келин дагы, боюндагы келин тирүү жаткан. Уранды астында калган адамдарды куткарууга 90 мамлекеттен куткаруучулар барган. Алар менен жанаша иштеген кыргызстандыктар да өз милдеттерин так аткарып айырмалана алышкан. Өнүккөн өлкөлөрдүн заманбап жабдыктары таба албаган адамдарды биздин куткаруучулар тирүү таап чыккан учурларда болду дейт Бексултан Канжарбек уулу. Биз жандуу дене тапканбыз, келинчек ошол жерде дагы издеген, бирок аны аппараттан көрсөткөн эмес. Биздики көзүбүз курч, жанагы айтып койдук го. Күчтүү калып кеткенбиз да, биз кыргызча иттерде неме кыла албаганды, адамдар биз өзүбүз издеп таап неме кылдык да, таптык ошол. Шаймандарына келгенде туура биздики алардыкына караганда эскирээк маркадагы шаймандар болду. Алардыкы жаңыраак маркадагылар. Бирок алардан кем эмес. Алардан осуш мүмкүн, бирок кем эмес кызмат кылдык. Акыркы 2-3 жылда мына министр, өзгөчө кырдаалар министри Бообек Ажыкеевдин демилгеси менен азыр мына көп шаймандар келип атат, куткаруу шаймандары, ошол тоо этегинде куткаруучу, сууда, жана жол кырсыктардагы куткаруучу шаймандарды азыр мына акыркы 2 жыл, 3 жылда уже достаточно көп болуп атат да, бар бизде. Буга чейин куткаруучуларга өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосу менен гана жабдыктар берилип туруптур. Анда да жетишсиз болуп, өз милдеттерин толук кандуу аткарууга мүмкүнчүлүк аз эле дешет. Соңку жылдары мамлекет тарабынан акыркы үлгүдөгү шаймандар, техникалар алынып, көңүл буруу жакшыра баштаганын кубануу менен айтышууда. Эске салсак, Туркияда болгон зилзаладан 40 миңге жакын имарат тыптыйпыл болуп, 14 миллион жаран жабыркаган. Түрк бийлиги ай сайын 15-20 миң батир жана жер тамды ээлерине тапшырууну максат кылышууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.